İmam Ahmad, İbni Abi Şayba, Bayhaqi rahimahumullah uşlardan bardығы rivayet keltirген. İbni Masud razıyallahu anhudan toğunu çakırады eкен. Ne deydi eкен? Атын менен, паланча deydi eкен. Тоолорда бири-бирин тааныйтын аттары бар eкен. Айтат eкен, бүгүн hal marra bikel yawm ahad zakarallahu taala, seni bir Allah Taala'nı esnep ötkön bir adam öttü senen deydi. Allah'ını zikir kılgan senin üstüngön biri ötüp ketти, öttü narjak beri jaka bir. Eğer de ötkön bolsa, naam dep жооп берсе айтып кеткен, кушка барлуу болгун дейт да. Кайсы тоонун üstünön bir adam Allah'ını zikir kılıp ötse, al бактылуу тоо экен. Başka toğlara karanda sıymıktanat eкен. Menin üstümden Allah'ını zikir kılıp öttü. Menin üstümden zikir kılgan kişi öttü dep. İkinci rivayatta olmaz. Muhammed ibn al-Munkadir aytat. Balagani annal jabalayn ida asbaha, bana uşunday hadis jetken iki too. Bir-birine jakın toğlarda değil mi? Kaçan taң attırsa bular. Nada ahaduhuma sahiban. Allah Taala'nı zikir kılgan bir kişi öttü mü? Dese fayakulu naam ova deytken. Fayakulu anda ikinci to dua veretken birinci toğa. Laqad aqarrallahu aynak. Allah seni kuantırsın dep dua veretken. Kuantırsın dep. Lekin ma marra bi zakirallah lillahi taala al-yawm. Birok ma marra bi zakirallah taala. Men mağa deytken aga dua verip bugün Allah'ını zikir kılgan kişi men üstünden ötken jok deytken. Men size bir okuya aytып bereyim. 2013 yılı anda Mufti Rahmatullah Hacı Egenberdiyev Rahmatullah Muftiyle Mufti Amsterdam'ın үйüne bular Kur'an okuğanға tiyakpақ bardı қазылар топ-топ. Ana Madina Munawwaradan bir alım gelip kalgan ele Şeyh Sami degen. 2013 yılı biz anan keyin Kadamjaydan Mufti Amsterdam'ın nemesinden ошол жерге бардык, отурдук үйүндө кичине Кур'ан окуп тияк-бияк дуа кылгандан кийин биз чыктык. Мен шопур, шейх жанында отурат, алым. Анда как раз Өзбекстан менен Кыргызстан ортосунда чегарадагы жолдор кичине проблема болуп атты эле. Жаңы жол салынып аткан болчу да. Анан ошо жаңы жол салынып атканда коктулардан оң жак, сол жак жолдор көп болчу. Анан кийин биз бир кишиге сурадык, каяка десең бул жака деди. Бундайын айтып бар, дагы бирөөгө жолугуп, biz geçişimiz келе, Кызылкыя, Ош кайсы тарапта десем, бул жака деди. Кетип атабыз болду. Экөө сөзгө алаксып кеткен экенбиз, кетип атып эле оң жака, сол жака тоого кетип атабыз. Болду, айтышкан да тоодон ашасыңар деген да. Тоодон ачып бияк оң жак кетип эле уже вообще эле бийигине чыгып кеттик да. Боя Өзбекстаны деле, нары Кадамжай деле бардык эле көрүнүп калды. Көтөрүлүп кеттик. Мен айттым шейхке, шейх дедим, актана дедим, мен биз адаштык го дедим, что-то мындай десем. Көрөбүз деп кой, анын учуп кана, субханалла субхан. Бир мол ушундай жолго келдик. Эки жагы тең мындай жаар экен да. Нары барсак, ошо жол жок уже. Бизге туура эмес жолду айтып коюптур да. Анан тиги зикирди күчөйтө баштады. Сен коркунучтуу жер экен да. Аркага буруп, кайра бурулуу проблема. Биз тупикке барып алыппыз. Бул жагы жаар. Subhanallah, elhamdülillah, жүрөктөн la ilahe illallah чыга баштады. Бардыгын эле айтып. Эми гана анан ошол жерде мына сөздү айтты эле да мага. Ушул жерде сөздү айтты эле. Бул биз деди. Бул жактан ката кетирген жокпуз деди. Мен көңүлүм көтөрүп атат. Не деди? Ушул жерге Алла Таала бизге жазган экен, ушу тоонун үстүнө чыгып зикир кыласыңар, бул тоо сыймыктансын депчи. Башка тоолорго караганда сыймыктансын деп. Себеп дегенде кайсы тоонун үстүндө зикир кылып өтө турган болсо, башка тоолорго сыймыктана деген. Бул мынандай деп. Мына хадисте келип атпайбы? Ошон үчүн жөн эле алып келген жок. Биз ушул жерде субханалла деп айттырыш үчүн алып келди. Алхамдулиллахны айттырыш үчүн алып келди. Аллаху акбарды айттырыш үчүн алып келди. Деп анан машалла. Ушул кыямат күнү жазылат, кыямат күнү ушу жер күбөлүк өтөт деди. Ошо жер кайсы жерге барсаңыз, каерде зикир кылсаңыз, ошол турган жериңиз, ошо тооңуз, жайлооңуз, аска зооңуз бардыгы зикир ошого күбөлүк өтөт экен да. Анан кийин Кур'ан-ы Каримде ида зулзилатил арду зилзалаха ва ахрajаtil ardu atqalaha ва qala al-insanu ma laha. Ушул анан кийин аятты окуп берди бул. Ушул жердеги эртеги жер кыямат күнү Алла субханаху ва таала жер титиреткенде
бул жер болсо өзү күбөлүк берет, чыгарат бардыгынчы. Барды ичиндегини чыгарып, андан кийин кабар берет. Көн жер не алат экен? Кабар берет. Айтат да. Мынакей мен үстүмдө зикир кылынганбы же зына кылынганбы? Ошол жерден айтып берет. Мен үстүмдө алхамдулилlah ошо бирөөгө курсагын тойгозгон тамак берилгенби же болбосо арак ичилгенби? Кайсы жерде болсо ошол жер айтат экендер. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ قيامت günü تحدث söyleyt jer özünün kabarlarını söylep berет. Men üstümde mınanın kanın tökkön. Men üstümde mınal jerde uğurluk kılıngan. Men üstümde mınal jerde zina kılıngan. Mınal jerde arak içilgen. Mınal jerde sajda kılıngan. Mınal jerde zikir kılıngan. Mınal jerde sadaka tarqatılgan. Jer aytып berет eken. Jer içindegisini çıkarganda adam aytat eken adam balası. Bul emne degen taң kalat eken de. Ahrajul ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. İnsan aytat eken emne bale boldu deydi. Emne bale bolup ketdi demiş. Oşondan toktop dur bale emi baştalat. Yevma izin tuhaddisu akhbaraha. Anan jer anan aytып berет eken mınanday dedi. Jönökөй emес. Yevma izin tuhaddisu akhbaraha. Allah subhanahu wa ta'ala barыбызды жакшы амалдар кылганга товфик берсин таксырлар. Себеп дегенде Кур'ан-ы Каримде Алла Таалам кыямат күнгө чейин келе турган инсандарга жалпы жарыя берген. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. Кыпындай жакшылык кылса алдагы көрөт сабабын, кыпындай жамандык кылса күнөөсүн дагы көрөт. Эки жагын тең. Ошо Шейх Сами аты Сами. Ошол жерге бир тоог алып барып келдик да. Анан айтты мен кыжарат болгон Кыргызстан ушундай тоо. Сизди сагынган экен деп койдум мен дагы. Кыргызстан 100-нөн 94% тоо биздики. Десе Алла, бир аябай шайыр киши болчу машалла, жакшы. Кайтып келгенбиз.